2018 жылдын 16 март күнү экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын өкүлү $5000 пара алып жаткан жеринен кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан билдиришкен. Маалыматка караганда кармалган жаран кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен биргеликте Кытай жаранынан бизнес өнөктөшү берген арызды кароону токтотом деп $15000 пара талап кылган. Нормально. Пацаны, болмады. Опять тебя не трогай. 107, часть 2, часть 3. 170, помогать. Вот понятые отбираются, смысл упал. Документы. Сейчас. Опять 46, 47, 48, 49, 50. ЛД 66, 65, 20, 38. Видите, есть совпадение? Посмотрите, бандиты. Вот, смотрите. Что написано? Взятка, да? Вот. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси акча талап кылуу жана 113-беренеси кызматта туруп акча талап кылуу менен кылмыш иши козголду. Милиция кызматына белгисиз бир жаран телефонумду урдатып жибердим деп арыз менен кайрылган. Жабырлануучунун билдиришине караганда, окуя 11 март күнү болгон. Анда арыз ээси Борбор калаадагы Жаш гвардия бульварында бирөөнү күтүп отурган. Кийин бейтааныш эки жигит келип, алдоо жолу менен анын уюлдук телефонун уурдап качып кетишкен. Мен саат 2-де Молодая гвардияда отурганмын, дос баламды күтүп. Бул жол менен саат? Бул жол менен саат 3-тө болсо керек. Отурдум. Бишкек шаарынын Жаш гвардия көчөсүндөгү парктагы? Ага. Канча бала? 2 бала. Азият улутундагы балдар. Бир кара түстүү бала келди, биринчи. Экинчиден экинчи дос баласы келди. Келди да жаныма отурду, номерин жаза ал деди. Менде эч жаман оюм жок. Мен жайдан чыгып калса керек деп мен жазганы жаткам. Телефонумду алдым, колуман жазып баштаганда. Эмнени жазып баштаганда? Номер. Телефон номерин. Башын 0700 деп баштаганда эле колунан жүргүм өтө качты. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлөрдү көп өтпөй эле колго түшүрүп, жакынкы райондук ички иштер бөлүмүнө алып барышкан. Ал жерден айыпталып жаткандар окуянын чогуу жайын айтып беришкен. Дос балдар менен келатканбыз. Келатсак эле бир кыздын үйүнө чыкты. Барсак эле бир бала телефонду жууп качыптыр. Эмне болду десек, телефонду жууп качты деп жанында бир баланы кармап калыптыр. Ал баланы биз барып кармадык, чогуу жөнөдүк. Жөнөй эле дос баланы таап берем азыр болуп. Кыз болуп чогуу келдик. Бош базарга алып келдик, Павлова көчөсүндө ошо квартирада турат дегенде кирсек, башканын үйүнө көрсөттү. Бир апа чыкты, аякта ал бала жашабайт. Андан чыгып жатаканалардын бирине келдик. Ушакта жашайт дегенден келсек, аяктан киргизбей койду бизди. Жардамга келген балдардын айтымына караганда, кармалган жаран качып кеткен баланын жашаган жерин айтып берем деп аларды башаламан кылып ар кайсы дареке ээрчитип жүргөн кезде телефонду жулуп кеткен бала алдынан чыккан. Бул баланы кармадык, аңгыча эле кармагандан кийин де токтото турла, ал баланы тааныйм, мен телефонду алып берем деди. Аңгыча эле бул баладан суразак десе, ошолар алышыптыр да. Алышы ошол чогуу келдик. Келип анан бүгүн таап берем телефон, анан биякта тааныш байкем бар, ошоктон мен телефонду алам. Эртең саат кызга 10го чейин таап берем, кызды токтото турла деген макул болдук биз дагы. Анан баратса аңча эле вокзалга баралы ошакта деди. Барсак эле бул алдыга басты, аңча эле биз келдик. Келип эле турсак эле жолдо биякта байкелер келип калды. 50.000 сом талап кылды деп бияк чалыптыр. Ушу балдар 50.000 сом менен талап кылып атат. Силер кызга эмне себептен жардам берейин деп? Чоң тез илип атса, өзү алыс турса ушундай телефонду алып кетти, эмне кылам деп атса, ошон үчүн жардам бердик. Максат качып кетип, бирөөсү кармалып калды. Ошо бирөөсү кармалып калды да. Зайырбек Өмүрбековдун айтымында алар досунун сүйлөшкөн кызына алтын сөйкө алып беришмек экен. Акчалары жоктугунан ушундай жолго баргандыгын билдиришкен. Сурак алганда гана кармалган жарандардын сөздөрү бири-бирине келишпеди. Дос балам.
Tamam, Байкем мына. Эмне ушул сотка жыл деп сага үгүттөдү же кандай кылып эмне болду? Чоң ушундай сотканы ушундай сойка алып бериш керек dedi. Анын телефонун алып анан тыштабынан сөйкө алмак белең. Ал телефон канча сомдук телефон болчу? Арзан экен ал. Билбей алганбыз биз. Бүгүнкү числа кайсы? 11 март. Бул баланын айтканы азыр чынбы? Чын кажет. Сотка жууп сен кызыңа ушу сиздин кызга сөйкө алып бериш керек болчу. Жок, мен телефон уда бермей калайын деген жокпуз. Мен күндүзү акча издеп жүргөмүн. Күндүзү акча издеп, бияктан акча сураштыргам. Sen bugün sotkany жылганын эместе досуң да? Алып кетти. Ал кыз таанып белең? Бабал жазылдуучу, сагындык болгончу Таныбай эле соткасын алып кеткен. Жок, алып кеткен Бул жок. бала сен айтып атып, бул бала өзүн мойнуна алып атпай жууп качтың депчи. Сотканы так болсоң эме кылып? Сен кармалып калдыңбы бул балдарга? Жок, кармалган жокмун, мен качкан жокмун. Качпай туруп калдың. Мен жөн эле отурдум, столго отуруп табабыз дедим. Тиги кызгачы. Жок, калмаган жок да, мен качсам жөн эле качып кетмекмин. Кызды кач деп эле качып кетмекмин. Мен качкан жокмун. Эң кызыгы Хакимов Бактиярдын айтымында аны милиция кызматкерлери коркутуп 50 000 сом талап кылып жатышат деп Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына чалып билдирген. Алар дароо түшкөн маалыматка барганда 4 бала жана 1 кызды кармашып, Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып барып тергөө амалдарын жүргүзгөн учурда аны эч ким коркутпай эле жөн эле жалган сүйлөп жатканы билинген. Ал кылган ишиңиздер өкүнөсүңөрбү? Сиз 102 сиз чалып атасызбы? Маалымат сиз берип атасыз. То, что мени тоноп, мени сабап 50 000 сом талап кылып атат. Ар кандай чара элекке форма кийген милиция кызматкерлери да бар болчу деп. Ошону сиз талкка маалымат бере аласызбы? Не, ошо именно милиция кызматкерлери экенин тааныштырды, удостоверениесин көрсөттүбү? Жок, көрсөткөн жок, ал өзү айтып аткан. Мен милициямын, короче, мен сени ада буйт тыгып салам, андай мындай кылып, ошентип коркутуп эле апарып, Малдай Гвардиянын ылдый жагында паркта эч ким жок экен. Ошонтип ылдый жагына алып түшүп. Сиз неге 102 ушун билдирип атасыз? Милиция кызматкерлери бар болчу. Мен милиция кызматкери тиги формачан болчу да. Чарлеке охранада иштейтми ушу? Чарлеке ушундай милицейский формачан белем? Жок, мага айтканын мен айтып атпайм. Мендер айтып берет да, ушу саткандар көп да милиция. Эми ошентип айттым, ошентип көрсөм. Жок, алардын досу, ооба көрсөм. Сен талап кылдыңбы ушу тошто удостоверениесин көрсөтчү? Жок, аларга мен бирдемке деп сүйлөсөм. Милиция экенин көрсөтпөйдү экенин видеолда милиция экенин чалып атасыз. Аларга бир сүйлөсөм эле башка уруу. 50 000 сом талап кылган чынбы? Ооба. Кимиси талап кылды? Көрсөтүп бере аласызбы? Мына экөө талап кылды. Бул айтып монтечи, менден 50 000 сом талап кылды. 50 000 сом талап кылып, мени сабалып чын айтып. Кудай өзү сактасын, Аллах бар го, Кудай шүгүр. Жок, андай эч болгон жок, эч качан 50 000 андай сөз болгон жок. Силер жана кыз таанысаңызбы, силер мындай? Жок. Биринчи жолу көрдүңөр. Мүмкүн мурун көргөнбүз, бирок тааныбайм да мындай. Жок, аты жөнүнө чейин билбейм. Жардам берет болгон жолдо келатканбыз. Вокзалга бара алдым, мен Байкемден телефонун алам. Эртең кызга беребиз деп экөө сүйлөштү. А макул чогуу эле барса баралы деп баратсак, бул жаңы вокзалга. Аңгыча эле уже бул бияк чал айтыптыр да, 50 000 сом талап кылып атат деп. Мобилдик батальондун кызматкерлери кармалгандардын бирөөсүн 4-ооруканага медициналык кароодон өткөрүү үчүн алып келген. Мектепканадан дарыгерлер кылмышка шектүүнү толук текшерип, анын денесинен эч кандай жаракат табышкан жок. Андан соң тартип сакчылары аны наркологиялык бөлүмгө алып барып спирт ичимдигин ичкендигин аныкташты. Кийин алынган анализдер анын ичкендигин далилдеди. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.